Насиридин Исанов 1943 жылы 7 ноябрда Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Көкбел айылында туулган. Айылдагы мектепти аяктаган соң Москвадагы Куйбышев атындагы инженердик курулуш институтуна тапшырат. Ал жакта билим алып жүргөн кезинде кечинде окууга барса, күндүзү курулуш тармагында иштеген. Жогорку окуу жайдан 1965-жылы инженер куруучулук кесипти алып чыккан. Мекенине кайтып келген жаш Адис Ош Газстрой ишканасында мастер, прораб, башкы инженер, башкы технолог болуп эмгектенген. Кийин коммунисттик партиянын катарына өтүп, 1976-жылы Алматыдагы жогорку партиялык мектепти аяктаган. 1983-жылдан тарта Кыргыз СССРинин курулуш министри болуп, анын жетектөөсү менен Борбор каладагы тарых музейи, Ала Тоо аянты, өкмөт үйү салынган. 1988-жылы Ысык Көл облусунун аткаруу комитетинин төрагасы болгон. 1990-жылдагы президенттик шайлоодо Аскар Акаев менен Насиридин Исанов экинчи турда күч сынашкан. Анда Акаев алдыга озуп чыгып, Исанов вице-президент болгонго жетишкен. Кийин саясатчылар чыныгы атаандаштар катары мамлекет башында чогуу туруп бирге иштешкен. Биринчи өкмөт башчысы болуп 1991-жылы январь айында шайланган. Кыйын кезеңде ал өлкөнүн базар экономикасы боюнча концепциясын иштеп чыгып, мамлекеттин демократиялык жол менен кетүүсүнө өз салымын кошкон. Замандаштары Исановдун калыс, кесипкөй жана принципалдуу жетекчи болгонун эскерип кетишет. Саясатчы таланттуу да болгон. Ал комуз мандолинде ойноп, обон созуп, ыр жазган. Ошондой эле кесиби куруучу болгондуктан үйдөгү курулуш иштерин башка адамга карматчу эмес. Мындан сырткары ал лыжаны мыкты тепкен. Саясатчы өмүрлүк жолдошу менен бир уул, бир кызды тарбиялап өстүргөн. Учурда тун кызы Мария жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо бөлүмүн жетектейт. Ага чейин 4-чакырылыштын депутаты болуп, президенттик администрацияда дагы иштеген. Ал эми Улуу Алмаз инвестицияларды алга жылдыруу жана коргоо агенттигинде эмгектенет. Анын уул кызы атасы жумуштагы маселени үйгө айтып келбеген, балдарга кол көтөрбөй мыкты тарбия берген үй бүлө башы болгонун эскеришти. Насиридин Исанов 1991-жылдын 29 ноябрында түштүк тарапка чет элдик фирма башчылары менен жол тартып баратып, Ош-Жалал-Абад жолунан ЗИЛ-130 машинеси менен кагышып, жарык дүйнө менен кош айтышкан. Бирок ошол авария болгон учурда Волга машинасында бир топ адам болгонуна карабай, жалгыз Насиридин Исанов гана бул жарык дүйнө менен кош айтышкан. Анын өлүмү бүгүнгө чейин табышмак. Бирге бараткан бизнесмен Борис Бриштейн болгону денеси гана сыйрылып, оор жаракат деле алган эмес. Исановдун сөөгү 1991-жылдын 29 ноябрында аларча көрүстөнүнө коюлган. Мамлекет үчүн жасаган жумушу анын элеси түбөлүк кыргыз элинин жүрөгүндө сакталат. Гүлзина Жунусали кызы, Нурзада Кулмурзаева, Таңкы Коңгуроо.